Share Channel kanalында биринчи жолу болсоңуз, подписаться баскычын басып, катталып коюңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Биз буга чейин Алтынай Нарбаеванын үйүнө барып конок болуп кетебиз дедик эле. Бүгүн ошол Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артист Алтынай Нарбаева менен байланышсак. Мен азыр Бишкек шаарынын четинде дачадамын деп атайын. Ушул жака чакырды. Анда эмесе ушул Алтынай эжекебиздин дачасынан сизге көрсөтүп беребиз. Биз менен бир болуңуздар. Менин атым Шерказа Турдукулов. Урматтуу мекендештер, врач-стоматолог доктор Тилек стоматологиялык кызматтардын төмөнкүлөрүн сунуштайт. Брекет, имплант, протез, тиш салуу жана башка бардык кызматтар. Эң негизгиси, жума күндөрү тиш жуулуу бекер. Биздин дарек метро Новослободская, улица Чаянова 18А, метродон 5 мүнөттүк жол. Байланыш телефондору +7 926 862 57 94. Биз баштадык. Анан Алтынай эжекебиз бул жакта азыр гүлдөрүнө суу куюп, чарба иштери менен алек болуп атат экен. Алтынай эже, кандайсыз? Ой, кел, Шерказа. Кандайсың? Несі болуп жакшы? Иштер жакшы? Өзүңүз кантасыз? Сизди атайын чакырсак, дачаңызга чакырдыңыз. Келсек эле мына жумуш иштери менен алек болуп атасыз, айылча ушул эки иштери менен. Бул өзүңүздүн фантазияңызбы? Ооба. Бул дача баягы ырды ар кандай аранжировкалагандай эле дачаны жерди ар кандай кылып фантазияң менен иштесең болот да. Эсине аман келдиңерби? Жол ачык эле экен. Барысы. Муну кече эле ойлонуп таптым. Жолдон чоң көзөдөн өсүп турган көргөмдө анан мен деле жыгыл түшкөндөй кылып коеюн деп карайсыңбы? Жыгыл түшкөндөй кылып кече эле эктим. Анан мына роза гүл, былтыр роза гүлдөр болчу да. Анан быйыл өзгөртүп коеюнчу деп ушундай жылда өзгөртүп турган баягы үйдө деле эмеректер даяққа бияққа кылганда настроением көтөрүлөт го. Мен да жылда өзгөрткөндү жакшы көрөм. Быйыл ушул өзгөртүүлөрдү киргизип жатам. Анан бул аккуу болсо былтыр мында тарыхы бар да. Бул кант жакта жасалат. Анан жолдон келе жатсам краскаланбаган эле сатты. Анан алып келип краскалап, кургатып, анан гүлдөрдү эгип коюп. Ушул эми Темирландын баламдын дачасы, баланын дачасы деп анан бүтүрүп олтурсам эле чалып калды апа деп. Анан эмне болду деп ошентсем, мен атама айттыбы дейт. Эмне деп десем, үйлөнөм деп атпайбы. Анан ушуну ырымдап көрсө, кимде ким ошол баламды үйлөйм, кызымды турмушка чыгам десе, ушундай аккууну коюп, мына кызыл гүл, ак гүл сүйүүсү деп ортосундагы деп. Анан ушул балам менен келинимдей жакшы көрөм. Бул мага той алып келген, балама бак алып келген аккуулар. Ошол сүйүүнүн символу аккуулар болуп турбайбы? Себеби эң сүйүүнүн туу чокусундагы сүйүүнүн символу болгон аккуу экен. Булар
баягы балапан убагында эле бала кыз болуп ээрчишип жүрүшөт экен дагы. Кийин үйлөнүшүп, аккуларды карасаң баардыгы эки-экиден да. Ошон үчүн учса да канаттуулар эки-экиден аккундай сүйүү бер деп тилейт экен да элдин баары. Эгерде бирөө жарымыз ошол жаныбардын бирөөсү эми адамдын сүйүүсүнөн да күчтүү аккулардык экен да. Булар эгерде бирөөсү ошол элдерди кармап алып же болбосо бир кызыны же эркегин кармап алган болсо, экинчиси 100 метр бийиктикке чыгып туруп өзүн таштап өлөт экен да. Булардын сүйүүсүнө эч кимдин сүйүүсү жетпейт экен. Мен адамдарга да ошондой сүйүүнү каалайт элем. Себеби азыр кайрымдуулукта жүрөбүз да. Көптөгөн үй бүлөлөрдү көрүп, өзү эле бош элем, андан сайын ыйлак болуп калдым. Анан ар бир адамга аккунун сүйүүсүн каалайт элем. Сергаз. Балдарымдын немесин көрсөтүп койбоймунбу? Палатка турбайбы? Жылда келгенде ушинтип тиги берем. Карина дача дегенде эле ушуну эстейт. Ичине 4 кабат төшөк салып коебуз. Бул неме да. 4 кабат төшөк салып, ушунун ичинде ойногон бир өзүнчө балага жакшы да. Бир немеси настроениясы көтөрүлүп, башка образдагы жакшы болот да. Анан жаап коебуз. Бuyakta ёжиктер бар, мышыктар, иттер бар, кирип кетпесин деп кечинде жаап коебуз. Бул жерде бир мындай алакандай болгон эле бир тамырлар бар. Роза гүл эксең бир эле сабак болуп кыйналып туруп көрсө ошо тамырларын байлап салат экен да. Анан былтыртан бери бул экинчи жолку эгилиши. Биринчи нарцистер ачылды, бул жерде тюльпандар ачылды. Бул экинчи партияда. Азыр мына карликовый ирис деп коет да. Бунун моундай чоңдору бар иристин. Мына алгачкысы ачылып баштады. Анан бул экинчи жолкусу. Мына нарцистер уже кыркылган. Тюльпандар казып алган. Бул хоста деп коет. Бул папоротник деп коет. Ушулар гана жакшы өсөт экен. Мына юканы быйыл алып келип эктим. Европейский юка дейт. Муну сагын балам белеккан да. Сагын деп аткып койгом. Мунун неме Азалия деген досум бар. Бирөөсү азыр анда Азалияны да көрөсүңөр. Адамдай көрүп, сол толбайын деп эле кыйналып эле жүргөн убагым. Ошол анан ушул жалбырактуулар гана жакшы өсөт экен бул жакта. Бул экинчи партиясы. Анан бул жерде мына неме өсүп келе жатат. Башка гүл. Гладиолус. Мына гладиолустар бар. Бул жактан эми гладиолустар ачылып баштайт. Демек сиз гүлгө аябай жакын экенсиз да. Ооба, элдер кийимдерди карайбы, бирөөнүн алып же пардаларын карайбы, мен гүлүн карайм. Гүлүн карайсыз. Анан жолдо гүлдөрдү эле баягындай неме болуп калат го, чөп басып түшө калып отогум келет да. Эмне үчүн гүлдү ушунчалык аздектешпейт депчи. Гүлдөрдү ушул розаларды ушул жерге эктим. Себеби бул жерде ким келсе дагы отурат да. Анан олтурганда неме болот. Бул жер көрүнөт да. Анан бул гүлдө болсо кече жакында апалардын майрамы болду, 19 май эле, 18 май эле. Апам жана мен деген фонд бар го бизде азыр. Кайрымдуулук фонд. Ошол фонддо Сагын менен Азалия деген досум, Анжеликалар баары чогуу келип ушуну белек кылышты. Бул гүлдү мен өзү негизи кыркып алып келген гүлгө караганда ушундай горшоктогу ушундай өсүп турган гүлдү жакшы көрөм да, белек кылганды. Анан ошондой белекти алгым келет. Бирөөлөр 101 роза алып келип белек кылышат, анан солуп калганда кадимкидей жүрөгүм ооруйт да. Бул өсүп турса кандай жакшы болот эле деп. Бул гүлдү карасаңар, бул өтө кымбат гүл. Мындай. Бунусу кызыл болот, мунусун карайсыңбы? Ар кимиси ар кандай цвет болот. Ошонусу менен кызык да, мен күндө көңүлүмдү көтөрөт. Алып келгенден бери күндө суу куймай, витаминдерди бермей, ушундай бул розовый рай деп коем бул жерде. Розанын бейиши деп. Анан бул гүлдө болсо сирени болуп башталып атын билбейм, бирок кошунамдыкынан мындай эле немесин тырс эткизип сындырып алып келген да, кородон эле айткан эмесин. Анан ошондон көбөйтүп канча уже 3 жылдан бери ачылат. Жыты аябай жакшы. Анан бул гүлдөр бүт асма гүлдөр. Анан эгерде гүлгө жер жаккан болсо, анан мен бетимдей болуп карайсың. Мен бетимден жаккан болсо, кете берди дейсиң да, болуп кетиптир дейсиң. Мына болсо Азалия деген досум айтпадым сыртта Сагын деп. Бул Азалия деп. Өз аты Юка.
Европадан келген екен, бұл розой болып ашылат екен. Юка өзі ақ қана болып ашылат екен. Бұл розой болып ашылат деп, өзіне келе албай күнде су құям. Бұлар осы қойын құлақ деген гүл, декоративный қылып өзім фантазияменен шындай тегереге қосталар. Бұл осы доброе утро, құтманды таңыңызменен деп ертеменен түшке чейін ашылады, кешке мал жабылып қалады. Өзінше жақсы. Құтман таң. Құтман таң. Азыр жабылып тұрады да, ертемен тұрсаңар қып-қызыл болып ашылады. Анан түшкө чейин болады, анан кайра жабылып калат. Бул болсо абрика деп коет, баягы сырты бордой, ичи сары ала-була болгон быйлап келбектим мына экөөнү. Булар дагы ошо вьющийся роза деп коет. Ак, сары, кызыл ар кандайлар. Эми өсүп берсе жакшы болот. Булар дагы ар түрдүү светтеги бордёный розалар. Анан жылда эле роза эгергенден, жылда эле гүл алып келип, сатып алып келип эгергенден көрө ушундай эгип койгон жакшы. Анан бул дагы менин фантазиям. Күндө эле ушунун арасында чөптөр өсөт, розадан да бийик болуп кетет. Анан ошон үчүн кандай кылсам чөп отобой калам деп анан жаап койдуңуз пленка менен. 100 метр пленка алып келдим. Анан алып келип, ар бирин тегерек кылып кыркып, узун боюнча элечи таштап туруп анан ушинтип койдум эле, жыргап калдым, чөп отобой. Ошол менин ыкмаларымды колдонуңуздар. Мен возрастында адде эле чөп ото өргөн, эңке берсең күчүк келет экен. Анан заманбап тил менен айтканда лайфхак. Лайфхак. Анан бул жакта болсо, быйыл эктим. Жылда бул жерде тазалай эле берчүмүн, чөптөрүн жулай берчүмүн. Клубника, европейский клубника мунун бир штугу 40 сом. Анан интернетке кирип дагы көрөм го, бул 2-3 жыл суу койдум. Өлөйүн деш, анан ушундай болуп туруп анан өзүнө келет экен да. Анан ошол тооктор жебесин деп ортосун бөлүп койдум. Жерди мен жакшы көрөм, ошон үчүн дачада көбүнчө мен болом. Атабыз балдар менен шаарда жумушта 30-да келишет. Ошолор келгенге чейин жакшынакай косуп коюн деп аракет кылып аткан. Бул коронавирустун пайдасы ушул мага жерлериме көп көңүл бөлгөнгө эртерээк келгенге себеп бул убакта мен өмүр деп гастролдо жүргөн болот элем өзүм концертим мененчи. Анан бул аспап да аябай жакшы. Тешенин да ролун аткарат, ороктун да ролун аткарат. Момтур эле чукуп бардык кетмен бардык нерсени алмаштырат. 100 эле сом турат. 100 эле сом. Канча кошуналарыма белек кылдым кече апалар күнүнөчү. Муну биз алтын ай деп ат кое алабыз деп. 100 эле сом. Бизге белек кылбайсызбы анда? Кылайын? Биз муну сен иштейсиңби өзү? Жок. Мен муну көрүүчүлөргө берейин. Ошол эң мыкты көрүүчүлөр утуп алса болот ушуну. Муну бирок неме Бишкекте гана жасайт. Бул бир эле адамдын фирмасынан. Ошо кишиге барып мен кайра ала аламын да. Ооба. Айла жок, эми жакшы көргөн адамдан эч нерсени айбайсың. Бул бриллиант дагы ардактуу мен үчүн. Эң мыкты комментарий жазганга ушул белекти беребиз. Бул менен алтын ай. Алтын ай эжекебиздин колунан алтын ай эжекебиздин огородунда кызмат кылган бул. Сиздерге дагы жуксун деп. Макул. Жуксун. Андан кийинки сапарыбыз. Бул жерде занескалар бар болчу, мына жуулуп калды. Жабылып калганда бала үчүн дагы бир башка обстановка болгондо, баланын дагы бир көңүлдөнүшүнө, дагы настроениясы көтөрүлүшүнө аябай жакшы үлгү болот да. Мен өзүм мугалим болгон үчүн көбүнчө балдарга, ушу дачанын көбүнчө балдарга карайсым, качелялардын түрүн, кум, ушундай бала үчүн жакшы болсун деп тилейм да. Бала сүйүнсүн деп. Анан бул таш болсо чоң таштар эле араң сүйрөп келдик. Анан эмне кылабыз эми, кошунага одар берсек жаман көрөт деп анан буну краскалайбыз азыр убакыт келе элек кызыл кылып туруп баягы эл кайда көчөт кылып бул дөңгөчү бар неме эркек деп коебуз. Бул неме аялы. Бояп койсуз да? Бояп койгом. Мурду ооздору бар. Мурду ооздоруна чейин тартып койсоңуздар. Мурду ооздору бар. Настроениялары жакшы карайсыздар, мынтип турат, сүйүнүп. Бул Алтын ай эжекебиздин чыгармачылыгы бир гана ошол ырда эмес, демек үйдө дагы. Келиңиз.
Бул жак дача. Коноктор үчүн. Мына гүлдү болсо розаманы белек кылган. Ар бир буюмдун өзүнүн эси бар го. Розаманы розадай ушул үйүңүз ачылып турсун деп ушул үйгө келгенде белек кылган. Рахмат дейм да. Бул Каринанын комнатасы. Ооба. Дачага келгенде ушинтип кичинекейинен бери нерселери өзүнүн Стиралкасы туруп, мал кир жууучу машинасы. Өзүнүн кирин бөлөк жуабыз. Баланын кийими неме го? Өзүнүн кийимин бөлөк жуабыз, бул жерге жаткырабыз. Ушул жерде ойнойт. Бала үчүн жашайм да, кыскасы балдар үчүн. Чакан эс алуучу бөлмө туруп. Ооба. Зал да. Элдер келип, эгерде чайлашып, сүйлөшүп отурганга кээде бул жерде тез жамгыр, мөндүр, мисалы Бишкекте 30 градуспу, бул жакта 22 градус ушундай болот да. Шаардан 8-10 градуска чейин төмөн. Анан элдин баары ушакка чыкканда келгиле ушул жерге отурула деп, анан бул жак келгенде üşүшөт. Бул жерде эски кемсел болобу, пальто болобу, алтынга тете болот. Берчи бир нерсе берчи, оронойн депчи. Анан ошо бул жерде белек кылган китептер, мен мектепте колдонгон дистерим, ушул Алтынай Нарбаева болуп алган белектерим жарымы бул жерде, жарымы үйдө. Анан үйгө батпаган нерсенин баарын бул жака алып келип койсоң. Бул жакта сыйлыктарыңыз да бар экен, э? Ооба. Улуттук каналдан. Ооба. Оштон мыкты алтын үндүү ырчы деп чоң диплом берген, ошондо ушул статуэтканы берген. Бул биринчи каналдан жылдын мыкты ырчысы, бул болсо Санжирадан жылдын мыкты ырчысы, бул ыр бермети Элтерден, биринчи каналдан, бул болсо неме Бишкек эмнеле? Бишкек бир деген неме? Эмнеле? Кетип бекес? Эмне деп турат? Бишкек бул эмне? Охо. Мындай кылчу. Ар жактан окуп аткан. Мындайча. Бишкек Чанка. Бишкек Чанка деген журналдын дагы мыктырчысы болгонмун. Бул болсо Кытайга барганда ошол жактан эстелик алып келгем. 2 ат деп. Бул да бир конкурстан жеңгенде берген. Кыскасы бул жака эмне болсо да жете берет. Бул болсо жетиген журналынан жылдын мыкты адам болгом. Кайсы жыл экенин билбейм. Ошондо алгам. Дагы мындан көбү үйдө баягы жылдын мыктыры анамна дегендердин баары. Анан бул жактан балконго чыга алып жаратылышты көрөсүң бул жерден. Өтө кооз, суунун үнү угулуп турат. Ушул жерде бул жерде Кашка сууда дүйнө жүзү боюнча илимпоздор изилдеп чыгыптыр да. 3 аба. 3 аба батыш чыгыш ушундай абалардын биригиши кыйын экен да. Ошол дүйнө жүзү боюнча Грузияда Батуми деген шаарда биригет экен. Кыргызстанда ушул Кашка сууда. Ошон үчүн бул жерде жүрөк ооруган, давлениясы барлар, бронхит, менде эле бронхитим бар болчу. Ушул жер дачаларда жашап жүргөндөн бери калды. Кан басымым да жакшы, дары ичпейм бул жакка келгенде. Анан эң кызыгы бул үйдү бир тууган агам менен иним салып берген. Алар бир кирпич да коюп көргөн эмес өмүрүндө. Бирок ушул үйдү өздөрү баягы тажрыйба кылып салып көрүштү. Анан экинчи этаж, 2 этаж дегенбиз, анан кийин бул экинчи этаж бүткөндө дагы бир этаж кылайлы деп анан ушундай кичинекей неме кылып 3-чү этажга чыгабыз азыр. Бул жак 3-чү этаж. Мансартта. Эң кызыгы ушул жакта. Бул жакта өзүнчө бир сон бөлмө туруп. Эң неме? Бул асман, бул жылдыздар, жер жап-жашыл. Ушундай неме менен жасалган. Дизайны. Анан бул жактан шаарды көрсөң болот. Карайсыңбы? Шаар баары көрүнөт.
жер. Анан бул жака өтөбүз. Бул келиндин себи. 3 комнат немеде турабыз, анан септерин ушул жака келип жип койгонбуз. Жак сеп. Сеп. Бул стол болсо ар бир буюмдун өзүнүн тарыхы бар да. 2005-жылы жылдын мыкты мугалим деп республика боюнча райондон 1-орун, городдон 1-орун, анан республикалык масштабта грант берип уткан эмесмин. 1-орун мыкты мугалим деген алгам. Ошондо ырыс кештүү болсун, ушул мен балдарды окутуп, инсанды калыптануудагы эмгегимдин үзүрү деп ушул стол алып койгом, ырыс кештүү болсун деп. Стулдар менен. 2005-тен бери канча жыл болот? 15 жыл болуптур. Анан бияктан мына. Мынакей баягы биз кыдырып жүргөн коро жай ушул жерде. Коро жай ушул жерде. Анан бул жакта Ору сай деген лыжный неме бар. Лыжный база бар. Жайкысын көл бар, кышкысын ошол лыжный база бар. Анан ушул жерден туруп, мына ак карлуу тоолорду көрүп турасыңар. Эң адамдын жан дүйнөсүн эргите турган жер ушул жер да. Мына жап-жашыл. Анан мынтип карайсың да. Анан карап туруп, мынтип карап, кандай кереметте турган бул жакка карасаң, эми баягы эң бай жер Мүрзө деп коет го. Анан айтасың, Кудай, кечинен бер деп койсун. Кечинен берсин, Анан Мүрзө биз өлүмдү ар дайым секунд сайын керек болсо жүрөгүбүздөн чыгарбашыбыз керек. Себеби бир башта бир өлүм бар. Анан даяр болуш керек, ар дайым жакшы тилеш керек, узак жашайлы деп. Анан монтип настроениең аябай жакшы болуп кетип турган, туруп. Кудай, кечинен бер дейсиң да. Өтүнүп коесуң. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, эми азыр бул жер канча сотук чыгат жалпы ушул жер? Бул жер өзү неме 5 сотик деп жазылып жүрөт, бирок 5 соттон көбүрөкпү деп деле ойлойм, же азбы, мен түшүнбөйм да. Иш кылса. Азыр биз бара турган жайчы. Мына кийип. Ал деле ушундай 5 сот деп айтылат, бирок ал жагы мындан да жакшы. Жакшы, Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, даярсыздарбы? Бул улубуздун Темирландын дачасы деп салганбыз. Темирландын дачасы. Эми кызымдыкын айрабыз азыр. Бул Акмарал деген кызым бар да. Ушул Акмарал кызым азыр эми 20 менен 30 ортосунда. Анан быйыл турмушка чык деп өтө тилек кылам. Күндө намазымда да тилейм, отуруп туруп да тилейм, орозодо да тиледим. Кыз бала эми аял заты ушул дүйнөгө ургачы тукум көйт үчүн келет экенбиз да. Анан ушул турмушка чык, 20 менен 30 ортосунда болуп калдың кызым деп айтпадым баягы дачада неме Темирланды ушинтип койгонумда эртеси күнү чалып үйлөнөм десе ушуну ырымдап койгом да. Анан ушуну издеп жүрүп кече алып келдим. Анан бул жерде роза бар болчу да. Муну башка жака которсомбу дейм. Анан бутон алып калган да. Бутон алганда өлүп калат. Анан бүгүн ушул ишти кылдым. Сүйүүнүн символу ак гүл деп акты жасап, анан муну болсо тытылып атып, монтип кучактап туруп, мына баллонду өткөрдүм үстүнөн. Баары мунун бир экөөсүн сындырдым, кечирим сурадым. Кечиргиле, мени сындырып койдум силерди гүлдөй тургандарда деп. Ошол экөө сүйүүсү күчтүү болсун, келечектеги күйөө балам экөө тез табышсын деп атасына да чалып тартып жөнөтүп койдум. Көрүп койгула деп. Анан урматтуу көрүүчүлөр, биз айтып коюшум керек, бул Алтынай эжекебиздин экинчи дачасы. Биринчи дачасы менен экинчи дачасынын аралыгы болжол менен бир 200 метрдей, 200 метрдей. Азыр биз экинчи дачасына келдик. Киргенде эле ушул көзгө урнат экен. Анан да сурадык. Ошол кызым турмушка чыксын. Ар бир кызыбыз турмушка чыксын, ар бир эне, ар бир ата кубансын. Ушул жылы бактылуулардын жылы болсун. Себеби жаштар турмушка чыкпай, үйлөнбөй жүрө берет тастар. Үйлөнгөндө аябай жакшы экенин билиңиздер. Эртерээк турмушка чыксаңар, эртерээк турмушту баштап, эртерээк бутуңарга турасыңар, эртерээк балдарыңар чоңоет. Ошону мен тилейм. Баардыгыңыздар бактылуу болуңуздар, жаштар. Амин. Жакшы бата менен саякатты башталганда. Бул жер дагы розанын бейиши деп коет. Бул гүлдөр ар түрдүү свет, сары, кызыл аттар бар. Бул Карина аябай жакшы свет да, Карина деп аткып койгом. Ушул көбүрөөк суу куям. Карина
айтпадымбы ар бир гүлдөрдүн аттары бар деп. Карина бар бул жерде. Анан ошо кара роза да бар бул жерде. Кара розанын светин көргөн эмессиңер да? Бул бүгүнкү фантазиядан бул жерге да жасап койдум. Себеби кызыбыз менен балабыз бири-бирине баары темирланга жасапсыз, мага жасабапсыз дебесин деп жасап койдум. Кокусунан төгүлүп кеткендей болгон белги да. Ошол. Дизайн. Дизайн. Жүрүлө. Атабыз. Бул жерде салабыз. Бул жерде салуучу. Бул жакта жашабаган үчүн кичине порядок жок, көңүл буруп агыла. Бул жагда роза. Хосталар менен эң жакшы нерсе, эгерде кокус кеч калып калса дагы мына хоста деген мына хоста деп коет да. Буну кайсыл убакта барып деле көчүрө берсең эч өлбөйт. Тирилип кете берет да, неме көктөп кете берет. Анан бул чөптү болсо кошуна бир орус аял берип эле көчүп кетти. Мына чөп, декоративный чөп. Анан кыркып турам ушундай томолок кылып. Ушунусу менен коз, анан кимде ким эгерде могу жерлерди мен тазалап эле отурчумун да. Айтайын дегеним, кайсы жер болсо деле гүл элеге берсең, гүл менен жакшы экен. Жөн эле чукуй бергенден көрө гүл өсүп турган жакшы экен да. Бул жакта вишса роза бар. Бул гүлдөр болсо ошо арчаны кошунан белек кылган. 3 балаңызга 3 арча деп. Анан бул сагындын белеги. Аты сагын. Өзү юка да. Бая айттым го, тиги дачада да. Эки бала бир тууганыма деп сагында балам да. Эки бир тууганыма деп алып келип берген. Көзүмдүн карегиндей сактап солтолбайын деп аракет кылтам. Аябай бийик болуп европейский юка экен да, бул Европаныкы. Биздин Кыргызстандыкы жумшагыраак болот, а бул менен карасаң, деме сай эле алат ийнедей. Бул жагы ошол гүлдөй турган куст болуп өсө турган гүлдөр. Быйыл өзгөрттүм биякты. Анан бул кичинекей жол дейп, анан розалар ар түрдүү свет. Бул балдар үчүн, балам келип спорт менен жакшы да бул жерде. Анан тоок бакканбыз. Азыр биякта жашабайбыз да. Анан ушинтип колтош алып гүлдөргө мынтип сайкат кылып кете бересиң. Эң сон. Анан бала чакалы болушканда бияка алып келип койсо, клубникадан жеп, ойноп отура беришет. Бул жаш балдар үчүн. Анан бул клёнканы ошо айтып коеюн, айымдарга айтып койсом болот да мына. Лайфхак сиздер үчүн. Бул жерди карасаң, бул жерден 50 метр, 50 метрден 100 метр алып келип туруп, ушуну кечке неме кылдык го. Ошол метрдеп кыркытып туруп эле тегерек кылып кыркып, ар бирине кийгизип чыктык да. Бунун арасында розадан да бийик болгон жерлерде чөп өсөт да, ошону эле монтип эле отура берчимин да. Быйыл иштебейбиз, чөп жылмай жок. Бул жак бассейн турбайбы? Ооба, бассейн. Алып айтпасам бая өзгөн өнөрпөздөр баягы Шернедеги бассейн азыр эч ким келе элек, конок келе элек. Биз ал жакта болгон үчүн бул жака али конок келгенде толтурабыз да суну. Анан бул жер болсо мындай эле чытырман токой болчу мына. Карайсыңбы? Ушундай жерди алгам да мен да. Кандай болсо да бул жер ушундай болгон да. Анан бул жерди карайсың, арыктын боюна. Бул бассейнден топурактап бияка чыгартырып, бул жакты тосуп, таш менен цементтетип. Анан бул жакты дагы жер кылып туруп, неме роза эгип койгонбуз. Ошол Марат аке деген кошунам 3 уулубузга 2 кыз, 1 ұл да бизге. 3 арча берди, анан кайка тигиз деп ушул жака тигип койгонбуз. Анан бүгүн сугарып, анан тиги түштүктө билесиң го, неме тапчан эле кыла беребиз. Анан тапчан кылып, жолдошум анча эле убактысы көп болбойт, анан көбүнчө жерге мен жакыныраак экен, баары баягы айылдан чыкканым үчүн жерди жакшы көрөм да. Анан ошо мына бассейн топурак чыкканда бул жакты бүт мондай кылып таштарды өзүм ташып балдарым менен. Анан цементтетип башка уста келген буга. Анан топуракты бияка таштап канча жыл агып кетип атты. Анан быйыл акпай калды, жакшы. Жер отурду да. Анан бул кошунамдан сурадым, артын жагын тосуп берем. Анан бул жагына тапчан кылсак болобу десем, макул деп, анан уруксат берди. Анан ушул тапчанда свет бар. Кимде ким баягы
болот да сүйлөшкүсү келип, сырдашкысы келген адамдарды ушул жака жөнөтөрүбүз, барып сүйлөшүп отуруп келгиле, жаштар мисалы келгенде. Анан бул жерден элдер көрбөсүн деп мондай гүлдөрдү койгонбуз, ар кандай. Анан рация бар. Бул жактан чай алып кел, тарелка алып кел, каштарды алып кел, чай кайнады, тамак пыштыбы деп. Сөзсүз экинчи тамагыбызды конокторго ушул жерден беребиз. Рация менен. Рация менен иштейбиз. Алып кел деп. Сен кыйкырсаң, дилфуз десең эч ким укпайт. Себеби суунун шары анан ал жакта дагы угулбайт да, узак. Ошол анан ушул жерде көп отурабыз. Азыр бул жакта жашаган үчүн кичине неме, чачылган көңүл бурбагыла. Ошол анан бул жак жаңгактын астында эч кандай гүл өспөйт да. Розалар жаңгак өзүнөн уу бөлүп чыгарат экен да. Жаңгак бар жерде уктабаш керек экен, себеби адамга дагы зыян экен. Ошон үчүн күндүзү гана эс алганга болот бул жакта. Анан баягы Азалия досум гүлү күнгө отургузсам күйүп калды эле, анан бул жака алып келип, баягы карликовый ирис менен кооздоп, досум капа болбосун деп ушака алып келип, эми бул жактан аздектеп атам. Ошол бассейнге түшөм десеңер, суу толтуралы. Түшөсүңөрбү? Бир аз күн жылганда келели анда дагы бир жолу. Ошондо түшүп кетебиз. Буйрса. Дачаңызга тең сонун бир саякат жасадык, көп нерсени өзүбүзгө алдык, канчалаган көрүүчүлөр өздөрүнө үйрөндү. Ошол менен сизге ыраазычылык билдиребиз. Анан эркин микрофон берели, эжеке. Чоң рахмат. Эң биринчи баягы айт 3 күн болот деп койдук го, ушул 30 күн туткан орозобуз кабыл болсун. Анан мына келген тумоолордон эсин аман кутулалы. Биз дагы ушу апам жана мен деп аябай элге жакшы кайрылдык. Алла ыраазы болсун. Бул чыныгы биздин өзүбүздүн чын ниеттен өнөр инсандарынын чогулган апам жана мен деген группабыз. Мына 20 марттан азыр канчанчы май болуп калды? 25 май. 2 айдан ашык иштеп атырбыз, дагы иштейбиз. Биз фонд түздүк. Кудайым буйрса, документи 1-2 күндө бүтүп турган калды. Кудайым буйрса, ошол муктаж көп балалуу, майып инсандардан каралып, мен ойлочумун да, адамдар орточо анан кийин жакшы жашашат болуш керек кыргыз эли деп. Көрсө бир 70% эле өтө кыйналып жашайт экенбиз. Мен башкача көз карашта болуп калдым, башкача жүрөгүм башкача согуп калды, каным башкача айланып калды. Мурда өзү эле бош элем, азыр жүрөгүм калбыр болуп, тез ыйлай турган болуп, ушундай баягы эми баягы барган адамдарымдын кээ бирлери айыкпашын билесиң да. Аларды көргөндө дагы бир көзүң ачылат экен, дагы бир сезимдериң ойгонот экен. Мен дагы ырларыма көп түрткү болду, Кудайым буйрса, ушул мен биздин ушул кыдырганыбыз, мен жан дүйнөмдү дагы, канымды дагы, көзүмдү дагы, сезимимди дагы башкача болуп калдым. Мен Кудайым буйрса, ушул коллектив менен мына Бактыгүл Бадыева, Эрнес Бөрүбаев, Анжелика, Азалия досум, Клара досум, Сагын, Талант, кыз сайкалым, дагы бирөө ким калды? Мен менен 9. Мен апасымын, калган балдар кыздарыма өтө терең ыраазычылыгымды айтам. Азалия досума ыраазычылыгымды айтам. Мына машинабыз Эрнестики да, меники дагы, Азалияныкы дагы, Кларамдыкы дагы атара болуп калды. Өзүбүздүн жаныбыздан штрафтарды да төлөдүк. Мына канча айтат да, балдарым ачка жатат, тез жардам бериңиздер, бир эле пиязым калды, ун куруп жатам дегендерге тез жетели деп кетип нарушение кылып. Же болсо бир күндө ушул 60 юбилейге жетишибиз керек деген. 3кө бөлүнөбүз. Анан кечинде эле келсең штраф келет. Мен жалган айтпасам бир 4-5 жолу 5000ден келип атты, 4000ден келип атты, эң азы 1,5 келип атты. Анан алган маянамды ошол жака кошуп атам да. Алган маянамды эле ушул муктаждарга берип соопчулук табайын депчи. Анан ошо ата-арабаларды оңдотуп атабыз. Эрнестик болсо торумуз иштебей, аныкы да бир 10 күндөн бери оңдолбой жатат. Меники бир жума оңдолуп атат. Ошонун баардыгы өзүбүздүн жаныбыздан ошо Алла ыраазы болсун. Бул кылган эмгектерибиз эми бир адам үчүн биз 50-100 километрге чейин барып атабыз да. Бир адам кыйналып атам деген адам үчүн ушундай өзү биз бул уюмду түзүгөнүбүзгө өзгөн өнөрпоздор себепкер болду да. Өзгөн өнөрпоздорунан биринчи Талант Сагынбаев өзүнүн жанынан 50 000 сом чыгарып 30 юбилейге жардам берди да. 30 50 юбилейге деди окшойт. Анан биз дагы
эми өзү жаш болсо дагы бизге үлгү болуп атат да. Анан кенжелери менен сүйлөшүп, бизде да Кенже Дүйшеева улуулар бар да, Ахмат аке деген бар, Үрүнсежем, Мурат деген инимдерим бар, аксакалдардан. Ошолор менен сүйлөшүп келгиле деп бир жолу айландык. Анан жетпегендер кайра дагы 3 жолу айланып койдук. Анан баягы айланып койсоң эле элдер ойлоп калат экен да, буларды өкмөт менен партия каржылатат атышыбайт. Суранар эл деп жанан WhatsApp'та ачсам, мен ишенесиңби азыр телефон кармагым келбейт. WhatsApp'ым ачсам эле ачка калдым, кыйналып атам деген адамдар да. Инстаграмда ачсаң деле ошол. Анан ошолорду окугандан кийин үйдө отуруш кыйын болуп калды. 3 эле күн отуруп туруп, анан ошол бизди жапкандачы баягы. Анан пропуска алып, сон болуп иштеп, биринчи Эрнис мен Сагын талант төртөөбүз чыктык. Анан башка инсандар кошулду, ырчыларыбыз. Ошону менен эң терең ыраазычылык айтайын дегеним, Гүлнур деген баян фабрикасы, Динара деген айым бар, ишкер, ал дагы аябай жакшы жардам берди. Алмагүл деген кыз келинге дагы ишкер, терең ыраазычылык айтам. Жанна Райымкуловага, Инка деген досума, Азалияга, Кларага, кыскасы менин тегерегимдеги эле эже сиңдилерим, шернелештерим, досторум көтөрүп кетип эле ушул өзүбүздүн жаныбыздан ушунча 5000ден ашыптыр. Эрнистин жора жолдоштору Германиядан Гүлнур деген кыз акча жөнөттү. Иркутский, Санкт-Петербург, Москвадан канчалары, Сургуттан жөнөтүштү, Екатеринбургтан жөнөтүштү. Мен терең ыраазычылык айтам. Көрсө боорукер инсандар аябай көп экен. Биздин жүрөгүбүзгө окшогон адамдар көп экен. Ошон үчүн мен ушул апам жана мен группасына биздин фонд ак жолтой болсун, элге жакын болсун, элди көтөрүп ала турган, эл менен бир тууган боло турган фонд болсун деп тилек айтам. Анан ушул тумоолордон эсен аман чыгып кетели. Ким эмне тилек кылып орозо кармап, эмне тилек менен намаз окуп, эмне тилек менен жашап аткан болсок, жүрөгүбүз эмнени кааласа, сезимибиз эмнени кааласа, ар дайым ошол максаттарыбызга жеткен жыл болсун. Анан сага рахмат, ошол Жалал Абадтан атайын Алтынай эжеңди деп келгениңе мен өтө кубанып атам. Бул баягы сен мага төркүнсүн, төркүндүн төбөсү көрүнсө кыз сүйнөт деп, мен сенен улуу болсом дагы сен мага төркүнсүн. Ошон үчүн аябай кубанып атам. Кайсы жерде болойлу, Аллага аманатпыз. Ден соолукта бололу, бир туугандарым, жакындарым, бардыгыбыз жумрай журт, кыйналгандар, жардам бергендер, жардам алгандар, кыскасы бардыгыңыздар аман болуңуздар. Мен сиздердин баарыңыздарды жакшы көрөм. Жаман комментарий жазбаңыздар. Адамдын жакшы жагын издеңиздер. Идеалдуу эч ким жок. Ошол мен да эгерде туура эмес сүйлөп койгон болсом, же болсом кимдир бирөөнү капак кылган болсом, кечирим сурайм. Бирок чын жүрөгүмдөн чыркыраган чындыкты айткым келди да. Бар болуңуздар, жүрөгүңүздөрдө жакшырлар, көкүрөгүңүздөрдө махабат, көзүңүздөрдө, кулагыңыздарда ар дайым жакшы нерселер менен жакшы сөздөрдүн арасында жүрөлү. Чоң рахмат сага да. Алтынай эжеке, сизге рахмат, убактыңызды бөлүп, ушундай улуу башыңыз кичүү кылып бизге кучагыңызды жайып тосуп алганыңызда. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен мен Шергази Турдукулов жана биз ушундай жылдыздардын үйүнө болгон сапарларды улантып өрмөкчүбүз. Алтынай эжекебизге ыраазычылык билдиребиз. Биз менен бирге болуңуздар, көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Исмаил Матраимов Кайрымдуулук фонду Жалал Абад шаарына жардам колун сунду. Айтор күндүзгү стационар ачылып, бул жерде 25 адамга орундар даярдалып, дем алуучу концентраторундагы ушул жерде акысыз коюлуп, жана ошондой эле акысыз рентген тарта баштайт. Урматтуу жалпы Жалал Абад шаарынын тургундары, Жалал Абад областынын тургундары бул жерге келип, стационарга келип, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга кам көрсөңүздөр болот. Бүгүн Жалал Абад шаарында бизден Исмаил ата Кайрымдуулук фонду тарабынан 25 койкага дневной стационар ачылды. Бардык жабдыктар өз ордунда. 10га жакын кислородный концентратор менен камсыздап атабыз. Жалал Абад шаарынын элине бекер рентген аппарат алып келинип коюлду. Бүгүндөн сааттан баштап уже тартыла баштады. Элибиз азыр очередте турат, өзүңөр көргөндөй.
Россия мамлекетинен дарыгерлерибиз келген, алар консультативный кабинет ачып, бул жерде элге бекер врачтарыбыз консультация көрсөтүп келет. Жалпы эле Жалал Абад шаарынын тургундарынын атынан ушундай бекер рентген, бекер ушундай дем алдыруучу концентраторлорду алып келип шаарыбызда коюп бериптир. Сиздер дагы эртерээк келип рентгенге түшүп акысыз дары дармектер менен дагы камсыз болсоңуздар болот экен. Жалпы эле ушул Жалал Абад шаарынын атынан ыраазычылык айтабыз ушул фондко. Жамандын артынан жакшы келет, абалыңды сурап турган бул күндө вада. Көрүшкөнчө.